Саламатсыздарбы Супер ТВнын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн депрессия темасынын алкагында сүйлөшөбүз. Депрессия деген эмне? Эмне үчүн элдин дээрлик бар эле депрессияга түшүп кеттим же болбосо бир канча убакыт депрессияда жүрдүм деп айтышат. Андан кантип кутулса болот, кантип арылса болот, деги эле анын белгилери кандай? Депрессия ооруга алып барат деген да кеп элдин арасында көп айтылат. Алар кандай оорулар болушу мүмкүн? Мына ушул темалардын алкагында биз бүгүн психолог Жакшылык Жыргалбеков менен маектешебиз. Ал эми биздин Instagram баракчабызга келген суроолор дагы эфирдин аягында окулат жана тийиштүү жоопторду алып бергенге аракет жасайбыз. Саламатсызбы Жакшылык мырза? Саламатсызбы. Сизге эфирге келип бергениңиз үчүн ага ыраазычылык айтабыз. Анан айтсаңыз, бүгүнкү аябай чоң теманы ачып атабыз. Депрессия деген эмне жана депрессияда жүргөн адамдын абалы кандай болот? Чоң рахмат чакырган үчүн. Депрессия бул негизи эки тараптан карап көрсөк болот. Бир чети бул психикалык оору катары биз кабыл алабыз. Муну деген врач, психиатр, психотерапевт жана психологдор дарылаган оору деп эсептесек болот. Анан бул бир чети дагы карап көрсөк, бул психикалык абал. То есть адам деген өзү ушундай абалга дуушар болот. Ар бир адам өзүнүн өмүрүндө жок дегенде бир жолу ошо депрессиянын симптомдорун өзүндө байкаса болот да. Бул ар кандай учурлар болот, ошол учурларда бул адам алсыз болуп калат, анын келечеги жоктой өзүнө сезилет. Андан сырткары ал адамда деген көпчүлүк мындай ар кандай өзү боюнча ой пикирлер жаралат да. Ошол себептен психикалык жактан карап келсек, бул оору азыркы учурда психикалык оорулардын санынан биринчи орунга чыккан. Психикалык Кеңири тарагандыгы боюнча, анткени көптөгөн адамдар ошо депрессияга кабыл алат да. Мектепке карата белектерди беребиз. Infinix смартфонун сатып алып, канцелярдык товарлар менен рюкзакты белекке ал. Эң сонун белектер үчүн Осторго. Эгер Кыргызстанда карап көрсөк, азыркы учурда көптөгөн адамдар депрессияга кабыл алып, адистерге кайрылат. Депрессиянын ошол кантип пайда болушу боюнча дагы көптөгөн баягы түшүндүрмөлөр бар. Бул медициналык жактан карап келсек, бул ар кандай бизде психикалык медиаторлар бар. Бул серотонин, дофамин, булар деген биздин организмдин курамына кирет. Анан ошонун аздыгы же көбөйүшү биздин адамдын абалына таасир берет. Бактылуулук гормондорун айттыңыз да? Ооба. Бактылуулук, кубаныч гормондору, ошолор сөзсүз түрдө биздин баягы жалпы абалыбызды мындай башкарат десек болот да. Экинчи бул адамдын өзүнүн ой жүгүртүүсү, анын ошол ой жүгүртүүсү кандай анын өзүнө болгон мындай таасирин берген жөнүндө бул эме бар. Алып келе турчу себептери болот да. Мисалы, эгер адам келечегин көрбөсө, өз жөнүндө негативдүү ойлосо, анда деген бул дагы депрессияга алып келиши мүмкүн. Адам өзүнүн депрессияда экенин сезеби? Мындай туйбай деле жүрө бериши мүмкүнбү же ал сөзсүз эле билинеби? Депрессия бул жалпы баягы симптомдордун көпчүлүк симптомдордун бириккенде биз депрессия гана деп эсептейбиз. Бул баягы көп адамдар өзү сезиши мүмкүн. Анткени депрессия деген бул анын мөөнөтү да болот да. Канча? Медициналык немеден алганда 2 жума жок дегенде ошондой абалда болуш керек адам. Анда гана ошондо гана биз депрессия деп эсептесек болот. Ага чейин адам деген мисалы маанайы деген төмөн болушу мүмкүн, анан кайра маанайы өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ал депрессияга кирбейт. Стрессчи? Стресстер депрессияга сөзсүз түрдө алып келиши мүмкүн. Бул баягы факторлор. Эгер изилдөөлөрдү карап көрсөк, анан көпчүлүк мисалы айыл жергесинде, анан шаар жергесиндеги жашоо темпи дагы аябай айырмаланат. Шаарда көптөгөн стресстер бар. Бул деген адамда болгон талаптар, анткени
шаарда адамга болгон талаптар көбүрөөк болот. Ошолор стресс катары депрессияга жана башка психикалык ооруларга дагы алып келиши мүмкүн. Бул стресс факторлорду эч качан биз баягы эстен чыгарбашыбыз керек. Анан ар бир адамдын дагы ошо стресске болгон туруктуулугу деген ар кандай болушу мүмкүн да. Кээбирки адамдар стресске көбүрөөк туруктуу, кээбирки адамдар стресске анчалык көп туруктуу эмес да. Ошол дагы баягы депрессиянын пайда болушуна дагы түзмө-түз тиешеси бар. Ошондо маанай чөккөн, анан стресс деген биригип, алар узарып кетсе, депрессияга айланат деген сөз да? Да, ошондой айтсак болот да. Анан жогоруда сиз симптомдор билинет деп атпайсызбы? Алар кандай симптомдор болушу мүмкүн? Мындай белгилүүлөрүн санап өтө аласызбы? Биринчиден бул маанай чөккөн адам. Маанай деген баягы себеп болот. Адамдарда маанай эмне себептен чөгөт мисалы деген. Бул жумушта болгон бир проблемалар, үй бүлөдө болгон проблемалар, кайра эле биз баягы социалдык факторлорду айтып атабыз да. Экинчиден бул деген ой жагынан карап келишибиз керек да. Адамда деген эгер оюнда келечегинде баары жаман болсо, анан жалпы негативдүүлүк деп айтсак болот да. Экинчи симптом бул өзүнө болгон адамдын өзүнө болгон негативдүү мамилеси, башкаларга болгон негативдүү мамилеси, андан сырткары өзүнүн келечеги боюнча негативдүү мамилеси. Анан дагы бир симптомдор бул деген ошол адамдын деген апатия деп коет. Бул адам эчтеке кылгысы келбейт. Жумушка баргысы келбейт, окууга баргысы келбейт. Жалкоолук эмеспи? Жалкоолук деген эми жалкоолук деп айтсак деле болот, бирок бул жалкоолуктун бир мындай башка түрү деп айтсак болот да. Жалкоолук деген бул бир кыска мөөнөткө болушу мүмкүн. Анан жалпы жалкоолукту деген мындай тарбияда деген үй бүлөсүндө же болбосо неме жалпы чөйрөсүндө ошол жалкоолукту деген мындай эметип турса, колдоп турса, анда адам мындай өзүнүн характери боюнча жалкоо болуп калышы мүмкүн. Апатия бул ошол күчү жок жасаганга. Мисалы жалкоо болгондо күчүң бар, энергияң бар, бирок жасагың каалоо жок. Жалкоолук апатия бул деген көбүнчө ошол күчү жок болот да жасаганга. Дивандан чыгып тургусу келбейт. Оор депрессия моменттеринде адамдар көбүнчө алар деген баягы жумалап деген жумбайт, өзүн карабайт, таштап коет. Ошол апатия деген бул бир мындай белгилүү симптомдордун арасына кирет да депрессиянын. Эл ичинде оптимист жана пессимист, реалист деп бөлүнүшөт да. Анан кийин көпчүлүктүн түшүнүгүндө пессимисттер мындай депрессияга көбүрөөк чалдыгабы, же болбосо бир эмоционалдык жактан алсыз адамдар көбүрөөк алдырып коюшабы? Же анын айырмасы жокпу? Жалпы алганда мындай эмоциялар деген пессимист жана оптимист деп биз бөлгөн менен, бирок пессимисттерде дагы депрессия бар, анан оптимисттерде да депрессия бар. Оптимист жалпы бул мындай көз карашы боюнча оптимист болуп жүрүшү мүмкүн. Сыртында адам ошонун баарын көрсөтүп, башка коомчулукка, досторуна, туугандарына көрсөтүшү мүмкүн, бирок ичинде болуп аткан мындай чыныгы эмоциялар кандай экенин биз билбейбиз да. Ошол ичинде мисалы деген ошол эмоциялар аябай кыйын берилсе, анан сыртында ошону өзүн көрсөтүп жүрсө, анда бул депрессияга кабыл алган адамдар бар да, оптимист болуп туруп эле. Пессимисттер көбүнчө ошол өзүнүн эмоцияларын деген жашырбай айтып, өзүнүн ошол мындай туруктуу пессимист болуп калган менен алар деген депрессияга балким кабыл албайт. Ошондо мисалы ичте кармагандар анан сыртка чыгаргандар деп айтып атпайсызбы? Ичтеги нерсени айтып салыш керек, төгүп салыш керек деген түшүнүк жашайт да элдин ичинде. Ошондо кичине азыраак кыйналасың деп түшүндүрүшөт. Адистерге келгенде көбүнчө ошол ичинде кармап жүргөн адамдар өзүнүн мындай ой пикирин, ошол өзүнүн мындай проблемасын айтканда алар жеңилдеп калат чындыгында. Адамдар айтканда жеңилдеген бул бирден бир себеби, анткени бул эмоциялар деген бизде баягы ичибизде эле кала бербейт, сыртка да чыгып туруш керек да. Анан адамдар да бөлүнөт, бул баягы эмоционалдык жактан канчалык деңгээлде адамдар өзүн өзү түшүнөт.
Кээбир адамдар өзүн түшүнөт, өзүнүн эмоцияларын түшүнөт, өзү каалаган нерсени билдире алат эмоционалдык жактан. Кээбирки адамдар эмоцияларын деген көзөмөлдө албайт. Анда көзөмөлдө албай калган учурда адамдар эмоциясын түшүнбөй, же болбосо мисалы дайыма жини келе берет, дайыма стрессте боло берет, дайыма мисалы деген эмоциясын билдирбейт, билдирчү жерден. Анда деген ал ошондой ооруларга да алып келиши мүмкүн. Депрессия ал оорунун ичинде бар. Сиз оору деп айтып калбадыңызбы? Эл ичинде да бир кеңири тараган сөздөр жүрөт. Мисалы, эң эле оор деп саналган рак оорусу психологиялык абалдан пайда болот, же болбосо териге чыккан ар кандай түрдүү жаралар, же болбосо теринин жалпы көпчүлүк маселелери териге байланыштуу депрессиядан пайда болот деген сөздөрдү көп эле угуп жүрөбүз да. Негизи эле жалпы токтолуп айтып берсеңиз, ал депрессиянын тереңдешип кеткен формасы кандай ооруларды чакырышы мүмкүн жана ал канчалык кооптуу? Өзүнчө психологияда бөлүм бар, психосоматика деп коет. Бул ошо психологиялык оорулардын, психикалык абалдардын, адамдардын ошол кандай оорулар менен мындай ооруларга алып келиши мүмкүн. Бул жакта 100% деген кепилдик жок, ошол ооруга алып келиши мүмкүн деп. Бирок ошол эле учурда онкология оорулары, мисалы кардио, бул баягы жүрөк тамыр оорулары, булар баягы нервтен болот деп угуп жүрөбүз да. Ошол 25%-тан 50%-га чейин ар кайсы ооруларда мисалы ошондой маалыматтар бар да, ошол психикалык абал менен түзмө-түз байланыштуу. Сахар диабети мисалы байланыштуу, рак оорулары, онкология жалпы оорулары байланыштуу да. Психосоматикада да бул ошол эле оорулардан чектелип калбайт. Мисалы кээ бир учурларда болуп клиенттер келишет, алар бир денесинде бирдеме ооруйт да, бели ооруйт же болбосо бут ооруйт, бүт анализдерди тапшырат, томография, обследование бүт жүргүзгөндөн кийин дарыгерлер баягы себебин таппайт да, эмнеде ооруп атканын. Көп учурларда ошол оорулардын себептери ошол психологияда болот да, психикасында болот да. Анткени психикасында, адамдын ой жүгүртүүсүндө, адамдын ошол кабыл алуусунда биз баягы ой менен гана эмес, ошол дене менен дагы мындай реакция жүргүзөбүз да. Бирдеме болгонго ошо стресс катары кабыл алганда биздин денебиз дагы ошого мындай жооптуу реакция бергенде ошол органдар ооруп калышы мүмкүн да. Ошону деген чечүү максатында көптөгөн түрлөрдүн терапиялары бар. Бул боюнча психотерапияга кирет. Психотерапияда ал ошол клиенттер менен психотерапевттер иштешет. Натыйжалуу методдор дагы бар. Көптөгөн клиенттер келип ошол натыйжалуу терапия өткөндөн кийин алар ошол эффекттерди байкаса болот да. Оору жок болуп калат, же болбосо азайып калат, же болбосо ооруган жерлери оорубай калат да. Ал оорунун ордугуна жараша болот да, же болбосо бардык эле ооруну психологиялык жактан жок, андай эмес. Бардык эле ооруларды деген психологиядан мындай айыктыра албайсың, бирок бардык эле оорулардын баягы психологиянын себептери бар да. Ошондуктан бул деген акыркы стадияда келгенде же болбосо медициналык көрсөтмөлөр болгондо медицинада дарыгерлерге сөзсүз түрдө кайрылыш керек. Психологдор, психотерапевттер жөн эле кабыл ала бербейт. Баягы мен гана методум жакшы, ушу менен гана айыктырам деп. Бул баягы мындай методдордун толуктоосу деп айтсак болот да. Профилактикага жакшы, адамдардын баягы психикалык ден соолугу бар, анан физикалык ден соолугу бар да. Физикалык ден соолук биринчи иретте бул медицина дарыгерлерине тийиштүү. Психикалык менен физикалык ден соолуктун экөөнүн баягы түзмө
түзмө-түз байланышы бар болгондуктан адамдын психикасы ошо физикалык ден соолукка дагы чоң таасир берет. Депрессияга алдырып койгон адамдардын иммунитети түшүп кетет да, жана башка инфекциялык же жана башка да азыр оору темасын улап атабыз да. Ооруларды жуктуруп алуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк дешет. Ошондойбу? Иммунитетке түзмө-түз байланышын баягы байланышы барбы деп эсептейм, анткени деген депрессия учурунда бул адамдын иммунитети дагы төмөндөп баштайт да. Ар кайсы ооруларга да кабыл алышы мүмкүн. Ошон үчүн түзмө-түз байланышы бар. Бирок канчалык деңгээлде ошо байланыш бар, баягы бул теманы чындыгында изилдеш керек. Биздин байкоо иретибизде эле айтып атабыз. Бул мындай илимий жактан изилдеп көрүш керек бул теманы. Анан стресстин гормону кандай айтылат да, жана ал кайсы учурда көбүрөөк иштелип чыгат, жана анын иштелип чыкпашы үчүн, мисалы сөзсүз эле бакыт гормону менен толуктай албаса, кандайдыр бир дары-дармектерди ичсе болобу, же болбосо азыктар барбы, көнүгүүлөр барбы, айтып өтсөңүз? Чындыгында баягы гармонияда жашашыбыз керек. Бул деген спорт менен машыгуу, өзүнүн ден соолукту. Депрессияда өтө маанилүү, профилактикада эмес спорт. Мисалы баня, же болбосо ушундай суу процедуралары, сергек жашоо алып жүрүш керек адам. Андан сырткары, эгер депрессиянын түрлөрү бар да, жеңил депрессия бар, оор түрлөрү бар депрессиянын. Оор түрлөрү бул оору катары эсептейбиз. Аны деген психиатрлар, психотерапевттер антидепрессант аркылуу дарылайт да. Бирок ошо дарылаганда ал жана симптомдор азайып баштайт. Жана айткан серотонин, дофамин гормондору азайып көбөйгөндө ошо дарылар аркылуу азайып көбөйтө алат да. И ошондо адам мындай биринчи оор абалдан чыкканга жардам берет. Дарыларды, жалпы дарыларды айтып кетсек, булар деген оор учурларда колдонууга мындай жакшы болот деп эсептейм. Ага чейин адам депрессия, жеңил депрессия болсо, анда өзүнүн күчү менен чыкканга аракет кылыш керек. Спортко машыгып, көнүгүү жасап, жаңы мындай өзүнө жаккан нерселерди жасаганда ошо депрессиядан чыкканга мүмкүнчүлүк пайда болот да. Мындан тышкары депрессияга түзмө-түз мындай социалдык байланыштар дагы өтө маанилүү таасир берет. Булар эки иретте, мындай эки тарапта болушат деп эсептейбиз. Бир чети баягы стресс алып келе турган социалдык контакттар, мисалы байланыштар. Экинчи иретте стресстен чыгарып турган контакттар. Мисалы биз ар бирибиз эле адамдар менен сүйлөшөбүз да. Адамдар менен сүйлөшкөндө баягы кээинки адамдарга бизге күч кубат берет, мотивация берет. Алар менен сүйлөшкөндө рахат алабыз, алар менен сүйлөшкөндө баягы өзүбүздүн көңүлүбүз ачылат. Кээ бирки адамдар менен сүйлөшүп эметкенде биз стресс алабыз, ошол стресстин натыйжасында депрессияга да келип калышы мүмкүнбүз. Ошон үчүн бул жакта коммуникация маселеси, байланыш маселеси, ошол байланышты кантип адам курат, кандай өзү ошо байланыштарды түзөт, анан ошол байланыштарда кандай функцияны аткарат да адамдар. Ошон үчүн баягы жакшы байланыштары бар адамдар, алар депрессияга мындай көп эметпейт да, кабылбайт. Байланышы аз адамдар депрессияга көп кабылат. Азыр сиз мынтип байланыш керек, эл менен аралашыш керек деп айтканыңыз менен депрессияда жүргөн өзгөчө интроверт адамдарга оорураак болсо керек да. Анын аркасынан социофобия пайда болот дегендейчи. Анан ошол нерсени жеңүү үчүн өзгөчө интроверттерге, өзгөчө баягы коомчулук менен азыраак байланышкан адамдарга кандай кеңеш бере аласыз? Эми интроверт жана экстраверттер жөнүндө айтып кеттиңиз. Интроверт, экстраверт жалпы айтканда булар сөзсүз түрдө экстраверт көп киши менен байланышат, интроверт аз киши менен байланышат. Анан интровертке көбүрөөк киши керек деген мындай маалымат бул андай эмес чындыгында карап келгенде. Интроверт ал өзүнүн психикалык процесстердин негизинде
аз киши менен байланышып ошол эле ага жетиштүү болот да. Аларга мындай 10 же 20 дос кереги жок. 1-2, бирок ошолор менен мындай жакшы сүйлөшкөн достор керек. Аларга ошол жетиштүү. Алар адамдардан бат чарчайт. Экстраверттер карама каршы алар адамдар менен сүйлөшпөй калса, алар өзүн өзү мындай энергиясы да кетип, чарчап калып, депрессияга кабылып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул баягы адамдардын типтери дагы депрессия менен байланыштырат көп кишилер. Бул жакта көбүнчө баягы адамга ырахат алып келе турган нерселерди жасаш керек. Анан бул жакта баягы адамдар баягы айтып кетпедим, физика анан психика депчи. Физикалык көнүгүү жасап көрсөк, мисалы биздин ичибизде организмде процесстер жандандырылып баштайт, и ошондо биздин абалыбыз да өзгөрүп баштайт. Эгер эсиңизде болсо, физкультурага барып келгенден кийин мындай балдар деген класста деген мындай эметип шандуу, анан энергия көп болуп калат. Ошондой эле сыяктуу депрессияда дагы ошол. Эгер адам жата берсе, апатия болуп, ал ошол апатиядан чыга албай, көп саат жатат же көп күн жата берет, и ошол депрессия андан дагы нары уланып кете берет. Ошондо мен депрессиядамын деп өзүнө өзү ишенип, өзүнүн депрессияда экенин кабыл алып жата берсе, көбүрөөк депрессияга уланып жана ал айлана берет турбайбы? Анда дүйнөнү бир керемет көз менен караш үчүн жалпы баарына кандай кеңеш бересиз? Мындай жалпы рецепт жок. Ар бир адамдын өзүнүн жеке көз карашы бар, ой жүгүртүүсү бар, өзүнүн сезимдери бар. И адам биринчиден ошол өзү каалаган нерсеге, максаттарына жетип, өзү каалагандай жашаш керек. Андан сырткары мен ойлойм, адам психикалык ден соолугуна көбүрөөк көңүл буруш керек да. Өзүнүн чарчап атканына, өзүнүн ой жүгүртүүсүнө, өзүнүн мамилесине, и ошондо гана мындай толук кандуу психикалык жактан, анан физикалык жактан дагы ден соолуктагы адам болот деп эсептейм да. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн ден соолугун, психикалык ден соолугун караш керек деп ойлойм. Жогоруда айтып өттүңүз, дары-дармектер жөнүндө, антидепрессанттар жөнүндө айтып өттүңүз, анан алар деген адис жазып берген дары-дармек болушу мүмкүн, жана жазып бербеген да, рецепти жок дарылар болушу мүмкүн да. Алардын терс таасири да барбы, болсо кандай? Терс таасирлердин көбүнчө психологдор биз дары жазып бербейбиз, психотерапевттер жазып берет. Булар да чын айтканда бөлүнөт. Биз баягы рецепт жок. Булардын таасири бар. Себеби булар гормональный системага да таасир берет. Адам деген баягы дарыга көнүп калса, анда дары менен жашай берет. Симптомдор жок болот, бирок проблема чечилбейт да. Дары ичпей калса, депрессия уланып кетиши мүмкүн. Ошондой коркунуч бар да. Ошон үчүн негизги проблеманы чечиш керек адам үчүн. Депрессияга алып келген проблеманы. Дарылар ооба сөзсүз түрдө жанагы оор учурларда дарылар жок, адамды депрессиядан чыгарыш өтө оор. Депрессияга чейинки кичине стресс болгондо иче койгон, ар бир эле үйдө аптекада колдонуп жүргөн дарыларчы, алардын да зыяны барбы? Сиз таасир тийиши керек мүмкүн деп атасыз. Кандай таасир, терсби, оңбу, ошого токтолуп өтсөңүз? Сөзсүз түрдө терс таасир да. Терс болгондо кандай таасир берет? Мисалы кээерки антидепрессанттар булар семирүүгө алып келиши мүмкүн, же болбосо гормондоо эме гормональный болгондон кийин булар бүт иммундук системага да таасир бериши мүмкүн. Бирок бул дары деген баягы биз өзүбүз алып иче беребиз да. Аны сөзсүз түрдө врачтан уруксат алып, врач менен кеңешип, врач гана жазып берген дозаларда ичиш керек да. Ал сөзсүз түрдө бул эрежени сакташыбыз керек ар бирибиз. Анткени өзүбүз эле өзүбүзгө дарыгер болуп же интернеттен карап ичсек, бул туура эмес деп эсептейм. Депрессияга терең түшүп кеткендин арты эмне болот?
Себептери баягы башында айтып кеткендей эле социалдык себептер бар, психологиялык, бул жеке баягы адамдын өзүнө болгон мамилеси, анан жашоого болгон өзүнүн балким таарынычы же болбосо көз карашы же болбосо бул жалпы биз психологияда бүт баарын карайбыз да, мындай адамдын калыптанышын, адамдын жанагы балким травмасын, психотравма деп коет, ошол травмалардагы депрессияга же башка ооруларга да алып келиши мүмкүн. Биз негизи мындай жалпы карап келгенде социалдык, психологиялык, анан биологиялык факторлорду карайбыз да. И ошолордун себептерин аныктагандан кийин биз адам менен сүйлөшүү аркылуу, дары аркылуу ошол депрессиядан чыгарганга аракет кылабыз да. Азыр жалпы мындай 3 метод деп эсептесек болот. Бул социалдык метод, бул ошол адамга мындай колдоо көрсөтүп, аныга мындай аяр мамиле жасап, ага мындай туугандар же жакындар тарабынан мындай туура мамиле жасоо. Экинчи бул психологиялык да, анан үчүнчү бул медициналык. Үчөөнү тең жалпы бир моментте колдонсок да болот, 3 методдун. Анда натыйжасы мындай көбүрөөк болот да. Бир гана методду колдонуп, анан натыйжа болот деген дагы кээде андай болбой калышы мүмкүн да. Оор абалдарда 3 методдун чогуу колдонулат. Сизге кайрылгандардын көпчүлүгү кайсы маселе менен депрессияга түшкөндөр? Маселе бул себептер стресс, ажырашуу болушу мүмкүн, же болбосо көпчүлүк учурда бул жакындарын жоготкондон кийин стресске кабыл болуп депрессия болушу мүмкүн. Бул жаш маселеси, мисалы бизде психологияда баягы жашка карата кризистер пайда болот. Өспүрүм кризис, андан кийин орто жаш кризиси, анан карыганда да кризистер болот. Ошол кризистер дагы алып келиши мүмкүн. 3 ай айтып өтпөйсүзбү кыскача, 1-2 сүйлөмдөн өспүрүм кандай жаш курагына байланыштуу кризиске калышы мүмкүн, орто жаш жана байганда? Эми жалпы мындай белгилүү кризис деп эсептесек болот. Анткени өспүрүм кризисинде адам деген калыптанып баштайт, организмде өсүп баштайт, организм өзгөрүлүп баштайт. Өзгөрүлгөндөн кийин адам баягы балага болгон же кызга болгон талаптар чоң адам дагы эмес, анан кичинекей бала дагы эмес да. Ошол кезде психикалык жактан адамда мындай калыптануу болгон себеп болот да, ошол стресс болот адам үчүн. Анан эмоционалдык жактан дагы проблемалар башталат да. Бул мисалы таарынчаак болушу мүмкүн же агрессивдүү болушу мүмкүн. И ошол мамиле маселеси да болот. Мамиле маселеси кийинчерээк депрессияга алып келиши мүмкүн да. Орто жашта көбүнчө адамдар баягы жашоосунда бардык нерселерге жетти, туруктуу жашоосу болду, жумушу бар, үй бүлөсү бар. И ошол жашта баягы кризистин эң негизги себеби бул деген мен жашоомду туура жашап өттүмбү деп, туура тандоо жасадымбы, анан туура нерселерге жеттимби. И ошол баягы тандоо проблемасы болот. И ал дагы ошол депрессияга алып келиши мүмкүн да. Чоң улгайган адамдарда пенсияга чыкканда же болбосо үй бүлөсүндө балдары чоңоюп кеткенден кийин баягы үй бүлөлүк кризис пайда болушу мүмкүн. Бул же болбосо адамдар баягы улгайганда булар баягы өлүмгө дагы даяр болуш керек. Бул ойлор келип турганда, себеби адамдар баягы жашоонун маанисин кайрадан карап чыгат да. И кээрки адамдар ошого башкача көз карашта болгон үчүн депрессияга алып келиши мүмкүн да бул да.
Аны менен катар эл ичинде көбүрөөк айтылган дагы бир депрессиянын түрү бар. Мына бүгүн эртең күз келген атат. Күзгү депрессия деген түшүнүк бар. Ал чын эле барбы же өзүбүз ойлоп таап алган нерсеби? Төрөттөн кийинки депрессия деген бар. Бул чын эле нерсе. Жазгы жана күзгү бул ультрафиолеттердин жетишсиздигинен болот жазында. Күзүндө баягы аба ырайынын алмашуусунда болот. Бул чыныгы эле обострение деп коет. Ошол учурларда баардык психикалык оорулар и депрессия дагы ошол учурда көбөйүп баштайт да. Пострадовая депрессия дагы бар. Бул чындыгында эле көпчүлүк адамдарда, аялдарда пайда болгон факт да бар. Эмнеге андай депрессия болот? Депрессиянын себептерин баягы төрөттөн кийин депрессиянын себебин көбү изилдеп келе атышат азыркыга чейин. Бул көбүнчө баягы психоэмоционалдык жактан өзгөрүүлөр болот аялда. И ошол эле иретте бул мамиле дагы анткени аял затында ошол балага болгон баягы мамилеси, анан үй бүлөсүндө болгон мамилесин ошол себептер баягы депрессияга алып келет да. Бирок биринчи иретте бул биологиялык факторлор го дейм. Дене мүчөсү? Да, дене мүчөсү ошол төрөттөн кийин болгон себептер биринчи иретте турат деп ойлойм. Сиз жогоруда депрессиянын узактыгы жөнүндө айтып атканда 2 жумадан ашып кеткенде депрессия деп санала баштайт деп атасыз. Анан көп жылдап узап кеткендер барбы? Бир өнөкөт ооруга айланышы мүмкүнбү? Болот андайлар дагы. Депрессиянын баягы түрлөрү жөнүндө айтып кетсек, кээрки учурларда депрессия деген бул мындай эки тараптуу да болушу мүмкүн да. Мисалы адам деген бир убакта аябай активдүү болот жумушта, үй бүлөсүндө, анын энергиясы аябай көп болот. Энергиясы анан батарея отуруп калат и 1-2 айга депрессия түшүп калат мисалы адам. И ошентип бири-бирин алмаштыра берет да ошол циклдарчы. Бир аябай активдүү болот, жарым жыл, 1 жыл, же болбосо 1 ай, 2 ай, ар кимдики ар кандай болушу мүмкүн. Анан кайра 1-2 айга депрессияга түшүп калат. Андай да учурлар болот. Анан жылдап депрессияда жашагандар бар. Жалпы эле депрессиядан чыга албай калган адамдар бар. Булар эми ошо психикалык оору деп эсептейбиз. Ал врачтар тарабынан дарыланат. Бул өтө кыйын абалда болушат, анткени баягы айтып кеткен бир чети чыгайын дейт депрессиядан. И ошол эле иретте анын энергиясы жок, күчү жок. Депрессияга андан дагы көп мындай кирип кеткенден кийин чыгыш оор болуп калышы мүмкүн да, баягы жылдап жүргөн депрессияда жүргөн адамдар. Анан азыр бизде кыргыздарда жан дүйнөнүн деле оорусу оору деп эсептелип атпайсыз? Азыр депрессияны оору деп тааныйт экенибизди айтып атасыз. Анан ошондой оору болгондо жылдап созулуп кеткенде барып психологко же бир адиске барып айткандын ордуна ичине сактайт көпчүлүгү. Психологко баргандан уялышат, сөзсүз эле оорулуудай сезип өздөрүн же болбосо психикалык жактан оорулуудай сезип тартынышат да. Анан кичине моюндашпайт ошол нерсени көпчүлүк. Анан курбу досуна айтып берип же бир сууга айтып берип же дептерге жазып ошондой ыкмаларды колдонсо болобу? Бул негизи эгер оор депрессия болсо биринчи иретте адиске кайрылыш керек. Бул оор депрессияны чыгарыш өтө оор да. Мындай өзү адам өзү чыгып кеткенде. Экинчи туугандар, жакындар жардам берсе болот да. Маанайын көтөргөнгө аракет кылып, аны баягы мындай кээрки учурларда ошо туугандар өзлөрүндө чыгарып кеткен учурлар болот да. Анан коркпой эле койгула, адистерге кайрылса болот. Депрессиянын кандай деңгээли болбосо дагы кайрыла берсеңер болот. Психологко кайрылсаңар эгер деңгээли депрессия оор деп эсептесе, анда силерди ал психотерапевт же психиатрга баягы багыттап жиберет.
Эгер психиатрга барып калсаңар, анда психолог өзүнүн биздин баягы адистердин ичинде мындай маалымат жүргүзүп турушубуз керек да, кайсыл ооруларды, кайсыл абалдарды кайсыл адиске кайрылсак болот экенчи. Ошол эле учурда ар бир адис деген өзүнүн проблемасы боюнча иштейт. Андан сырткары адистер бөлүнгөн менен ар бир адиске кайрылсаңар болот, коркпой. Коомчулукта баягы көп стигма бар да. Кайрылсам мени псих деп ойлойт, же болбосо мен оорулуу деп ойлойт. Депрессия же болбосо башка психикалык оорулар бул стигмадан алыс болушубуз керек деген ойдомун. Анткени бул ошондой эле оору, баардык эле оорулар деген болушу мүмкүн адамдарда. И адистерге кайрылгандан коркпош керек да. Эч кимге айтпайбыз дейсизби? Биз купуялуулукту сактайбыз. Адистер баягы биз өзүбүздүн клиент жөнүндө эч кимге айтканга уруксатыбыз жок. Бул этикалык дагы, моралдык дагы биздин баягы мыйзамыбыз бар. Врачтарда, психологдордо бул биз маалыматты эч кимге мындай таратканга таратпайбыз да. Биз ага сөзсүз түрдө мындай тыюу салынат да, биз этикалык жактан. Дагы бир коомчулукта аябай кеңири белгилүү нерсени айткым келип атат, эстеп кеттим. Биз Инстаграмга суроолорду кабыл алабыз деп жазсак, бирөө жазыптыр да, депрессияга кабылган адамды мындай шапалак менен эле түзөп койсо болот, анчалык олутту карабагыла деп күлкү менен кабыл алыптыр да. Ошол нерсе туурабы? Мындай шапалак менен дарылап койгон туурабы же олуттуу эле нерсеби? Жок, ал андай дарыланбайт. Бул деген баягы депрессиянын айткандай эле баягы башында көбү ойлойт, жөн эле ожоктонуп атат, же болбосо андай абалы чындыгында жок. Жөн эле өзүн ушинтип алып жүрүп атат депчи. Депрессия чындыгында бар. Бул депрессия азыр эл аралык оорулар классификациясында дагы бар. Көп жылдан бери бар бул. Депрессия деген бул 21-кылымдын эң да орчундуу оорусу деп эсептесек болот. Оору же болбосо мен үчүн, мен медик болгонум үчүн, мен үчүн бул абал деп эсептейбиз да, биз ошо психикалык абалдар менен иштейбиз. И ошон үчүн буга мындай кайдыгер карабашыбыз керек. И андай методдор менен баягы депрессиядан чыгара албайт адамды. Өзүнүн өмүрүнө кол салган адамдардын акыркы каты же болбосо жакындарына айтып жүргөн маселелерине токтолсок, баягы аягы келип эле узак убакытта депрессияда жүргөн болуп чыгат да. Өнөкөт же болбосо узак убакытка созулган депрессия суицидке жеткириши мүмкүнбү? Суициддин бир эмеси ошол депрессия, бир мындай депрессиядан чыгуу жолу бир суицид деп эсептелет. Бирок депрессия сөзсүз түрдө суицидке алып келбейт. Бул баягы кадам, адам жасаган кадам. Мындай башка жол жок, башкача бул абалдан чыга албайм дегенде суицидке барышы мүмкүн. Депрессия алып келиши мүмкүн, алып келет. Ошон үчүн суицид бул баягы өзүнчө дагы бул тема. Негизи суициддин дагы өзүнүн себептери бар. Анан бир гана депрессиядагы адамдар суицидке барбайт. Бул дагы мындай миф деп эсептейбиз. Анткени депрессиядан тышкары дагы башка абалдар болушу мүмкүн, депрессияга алып келе турчу. Бирок депрессия анын арасында бар. Сиз айткандай чоң тема экен, анан эмнеге адамдар суицидке барат деген темага алкагында да кийин шашпай сүйлөшөт окшойбуз. Билгениңиз эми кыскача ошол мен жогоруда айткан суроолорго, көрүүчүлөрдүн суроолоруна кыскача токтолуп кетели. Суроолордун көпчүлүгү бир типте болгон үчүн биз алардын айрымдарын гана алдык. Султан 250393 жазып атат. Бул эле ыйлай бергенде депрессияга киреби дейт? Депрессия эмес, сөзсүз түрдө. Бул эмоционалдык лабилдүүлүк деп коет. Эмоциясын баягы көзөмөлдө албай калган адамдар эмоциясын же болбосо өтө билдире берет, ыйлай берет же күлө берет, мындай эмоционалдык жактан туруктуу эмес деп эсептесек болот да.
Бирок ошол эле учурда бул депрессиянын бир симптому болушу мүмкүн. Сөзсүз түрдө эмес. Булугуп ыйлаган адамдар бар, өзүн токтото албай калгандар бар. Алар мындай 100% депрессия деп эсептебейбиз аны. Анткени мен айткандай башында көптөгөн симптомдор бириккенде биз гана депрессия деп эсептейбиз. Аны деген аныкташ үчүн дагы мындай эме керек да. Индивидуалдуу түрдө мындай эме атайын тесттер бар, депрессияны аныктаган суроолор бар. Аны адистер боюнча аныкталат да. Адамдар баягы өзүн депрессиядамын деп сезиши мүмкүн. Анан ошого шек келтирип кайрылышы мүмкүн да адиске. Адис толук айтылат да, кайсы түрү депрессиянын, анан кайсы азыр деңгээли кандай, орточо же оор абалда болуп атабы деп белгилей алат да. Мирбекова сурап атат, токтоосуз себепсиз ыйлоо, балдарга себепсиз кыйкыруу, эч нерсени жактырбоо, жада калса сыналгынын катуураак чыккан үнү. Адамдардан качуу, тынчтыкты, жалгыз калууну эңсөө, алсыз күчсүз жүрө берүү, эч бир жумуш жактырбоо, аягына чыгарбай ишти таштап салуу, өзүңдү жоготуу депрессияга киреби дейт. Аябай көп симптомдорду санап бериптир. Кириши мүмкүн, бул симптомдор кириши мүмкүн, бирок муну дагы мындай тактап жеке сүйлөшүү, анан жеке консультация аркылуу аныктасак болот. Бирок бул психикалык мындай абалдын жүрүм-турумдун, адамдын жүрүм-турумунда болгон белгилер деп эсептесек болот. Бирок бул нормалдуу эмес да, адамдын жалпы сүрөттөлүшү үчүн, туурабы? Да, бул нормалдуу эмес, анткени негативдүүлүк болот биякта. Анан мындай өзүнө баягы адамдын өзүнө жакпаса, ошол алып жүргөнү өзүн түшүнбөсө, анда кайрылса болот. Сөзсүз түрдө депрессия эмес, мындай ошого чейинки адамдын жүрүм-туруму жакпаса, өзүнүн түшүнбөй атса, адиске кайрылса, анда адис менен чогуу мындай иштесе болот. Гулера Кутубаева, күздөн кыш мезгилине өткөндө болот элем, айлана башкача болуп калчу, табияттын алмашуусу да таасир береби дейт. Табияттын алмашуусу таасир берет, жана белгилеп кетпедикпи, жазында, күзүндө депрессия көп болот. Тинатин 1188, менин кызым 5 жашта, уулумду төрөгөндөн кийин депрессия болду окшойт, тырмагын жечүү, айтып атып жебей калган, эми азыр колунун, бутунун тырмагын каңтарып салат, кан чыгара тургандай, анан унутчак болуп баратат. Кандай кылсам болот дейт? Бул депрессияга кирбейт, бирок бул башка бир мындай өзүнө өзү вред алып келе турган жүрүм-турум. Мундагы изилдеп көрүш керек. Эгер бул жүрүм-турум өзүнөн өзү жакынкы убакытта өтпөсө, анда адиске кайрылыш керек. Анда биз эфир жыйынтыкталып баратат. Сизге рахмат айтабыз келип бергениңиз үчүн. Абдан жакшы маалыматтар болду. Эркин микрофон. Рахмат силерге чакырган үчүн. Баягы башында айтып кеткендей эле, өзүңөрдүн денсаулыгуңарды карап, депрессия оору жөнүндө маалымат ала алдыңар го деп ойлойм. Анан депрессияны мындай билип, депрессия болсо, анда адиске сөзсүз түрдө кайрылгыла. Ал эми биздин суроолорго психолог Жакшылык Жыргалбеков жооп берди. Биз бүгүн депрессия темасынын алкагында сүйлөштүк. Менин аты жөнүм Алтынай Танышева. Баарыбыздын көңүлүбүз ток болсун, жайдары жүрөлү, күлүп жүрөлү, бир келген өмүрдө жаркын жашайлы. Аман туруңуздар.